Армаңыздар туғандар, айта тұрған арман көп. Біз 200-түү эл экенибизди могу соңку убактагы тажик туғандар менен кыргыздардын ортосундагы кагылыштан улам муну түшүндүм да. Кылымдардан бери коңшу эл менен тил табыша албаганга эмне себеп экен? Себеби 3 жыл мурда мен дагы Тажикстанда Жергетал районунда болуп келгем, кыргыздардын айылында. Ошондон улам кеп улагым келет. Биз жаңжал башталганда эки элдин достугу үчүн бир элдик дипломатия түзүүгө аракет кылдык канчалык. Бирок бир нерсени байкаганым, кашайганда ушул коңшу эл менен сүйлөшө турган тилмеш таппадык да. Керектүү тексттерди, маалыматтарды бөлүшүүдө эки элдин бир достугун издейбиз десек, мунун өзү эмне деген? Бале, кыргыз менен тажик кылымдардан бери коңшу жашап туруп, бирибиз тилибизди түшүнбөйбүз албетте, бирок интеллигенция арасында дагы, чыгармачыл чөйрөнүн арасында дагы ушул төбөсү көрүнгөндөр бири-бирин маалыматы жок экен, тааныбайт экен, акын жазуучуларыбыз менен ишибиз жок экен, алакабыз жок экен, илимий чөйрөдө алака жок экен, расмий бийликте андан бетер. Ошондон улам биз жөн гана коңшу элбиз деп сыймыктанабыз көп учурдачы. Анын баары 200-түүлүк экен. Биз ушу коңшулар менен тил, алака, маданиятыбыз менен, адабиятыбыз менен алака мамиле түзбөгөнүбүздүн кесепети ушул. Анан эми Жергеталда болгондагы мен байкоолорумду айтайын. Бул ар бир кыргыз үчүн ойлонууга маанилүү. Биз адатта айкөл элдин урпагыбыз десек, бүгүнкү күндө дагы тажик туугандарга тиш кайрап ызырына турган жөнүбүз жок. Себеби аларда 90-жылдан бери бир диктатордун кол алдында келаткан эл бүгүнкү күндө тажик элинин тагдыры өтө кейиштүү абалда. Биз буга чейинки канча хандыкты көксөгөн падышаларды кубаладык. Ошондо да адилеттик орното албай келатабыз, бирок жаманбы жакшыбы демократия дөөлөттөрүн калыптандырып алдык. Демократиялык институттар иштеп аткан үчүн элде аң сезим жогорураак bizde. Себеби интернет булагында интернетти кенен колдонуп келатабыз. Ал эми Жергеталга барганда биз интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү. Тажик туугандардачы мектептерде биз 24 кыргыз мектеби бар дегенден ошол Жергеталдын өзүндө элечи ал акты эле бар экен. Чынында бүгүнкү күндө орус тилин дагы булар тыюу салынган, мектептери жалаң гана тажик тилинде окутулат. Англис тили, орус тили башканы айтпай эле коелу. Демек элдин аң сезимин өстүрүүдө бул тажик тилинде маалымат жетишсиз. Тажик тилинде маданий дөөлөттөрдү жеткирүү кыйын. Андыктан тажик эли бүгүнкү күндө аң сезим жактан мен аларды кемсинтким келбейт. Тек кана ошол бир падышанын айынан канчалаган карапайым эл байкуш. Эң кыйын акыбалда да. Биз келечегибизди да ойлошубуз керек. Тарыхка да кенен карашыбыз керек. Артка, алдыга карайлы, учурга карайлы тажиктер бир башка жер планетасында жашап аткан жок. Кыз алышабыз, кыз беришебиз, туугандык, боордоштук мамилени кол үзбөшүбүз керек. Бул согуш деп айтпайын, бул апаат бир зөөкүр камкордун айынан, ошонун туура эмес саясатынын айынан жана биздеги мурдунан алысты көрбөгөн жетекчилердин айынан эки элдин ортосунда от жанып кетти. Бул от жанып кеткенде ошол октарлар менен киргизгени бир экстремисттик топтордун аракетинде болуп калды. Карапайым айылды басып алып, мээнети менен курган үйлөрүн өрттөп кыргыз туугандардын. Буга ызалана берсек чек жок. Канчалык кек сактаган сайын биз жараканы кеңейте бергендин ордуна гуманитардык багытта эл достугун, ошол рухий көпүрө курушубуз керек эки элдин ортосунда. Андыктан мен чыгармачыл интеллигенцияга айтар элем, расмий бийликке айтар элем. Тажикстанда кыргыз боордошторубуз, кыргыз этностору толтура эки айылда, эки райондо, чоң район болгондо дагы Тоолу Бадакшан менен Жергетал канчалаган кыргыз урпактар ошол жакта өсүп чоңоюп атат. Биз 2 жыл мурда, 3 жыл мурда болуп кеттиби,
2 тоннага жакын китеп алып барганбыз. Билим берүү академиясынан бир өкүл Сейит Жаанбаев, Асылбек Жооданбек, Чоробек Сааданбек, мен жана ким эле Жолдош Турдубаев ошол жерге талдык, биздин калемдеш досубуз. Чогуу барганыбызда ошол китептер өткөрбөй коюшкан. Себеби кыргыз мектептер ошол көчөт балдар кыргыз тилин унутпасын, кыргыз адабиятын окусун деп мектеп программасында керектүү адабияттарды алып барганбыз, бирок таможнядан өткөрбөй коюшкан. Себеби диний экстремисттик китептер болушу мүмкүн, ар кандай деп кооптонгондон кийин мамлекет расмий тышкы иштер министрлиги дагы ошол биздин аманатыбызды жеткирип бере албай, ортодо бүдөмүк бойдон калганда төкмө акындардан экөөнү ала барганбыз. Кыргыз күйүүсүн унутпасын деп комуздарды ала барганбыз, дисктерди ала барганбыз. Ошол ата бабасынын канында жанында келген ыр күйүүсүн унутпасын, комузун унутпасын деп комузубузду албетте алып барып аманатты тапшырдык. Ал элдин атынан барганбыз. Элдин атынан тыйын тыпыр чогултуп, ошол ыктыярчылардын аракети менен 2 тоннага жакын китептерди алып бардык эле, жетпей калган. Ошондо эле коңгуроо кагып, Урухеш сайтына жарыялаганмын. Биздин тажик туугандар менен болгон мамиледе өтө бир расмий бийлик тарабынан дагы, карапайым эл тарабынан дагы аракеттер жок экеничи. Биз келечекти ойлосок, келечек муунда ошо коңшу колоңдор менен касташпай, душман болбой тынч жашасын десек, келечекти ойлосок, биз бүгүндөн башташыбыз керек. Бүгүндөн баштап рухий үрөндү себүүнү унутпайлы. Бул видеону кеңири бөлүшүңүздөр, комментарий калтырыңыздар, катталып коюңуздар. Сиздердин бизге болгон колдооңуздар ошол. Эки элдин достугуна карата мындан ары прогрессивдүү күчтөрдү да чакырар элем. Келиңиздер. Тажик, кыргыз, өзбек, казак, айтор кайсы коңшубуз менен болбосун, биз ымалабызды бекемдешибиз керек. Өткөндө Садыр Жапаров өзүнүн инаугурациясында тажик бийлиги менен кызматташууну оозанбай койгондо ошондо да кеп кылдым эле. Ошонун өзүндө да чоң мандем жатат да, саясий мандем жатат. Эгер аң сезимдүү, мамлекеттүүлүктү ойлогон лидер болгондо, ошол кезде тарынтпайт болчу. Тажикстанды да оозданыш керек эле. Өзбекстан, Казакстанды атап келип, Тажикстанды бозала баладай кылып калтырып койгонуна мен буякта туруп Садыр Жапаров үчүн мен уялганмын да. Мына ошондон улам эл достугун түзө албагандан, саясий стратегиялык өнөктөштөрүн бир сыртын салгандан улам ушундай жаңжалдарга себеп болушу мүмкүн. Андыктан жетекчилер кылдат болгула, саясатта оозуңардан чыккан кепти жөн эле бүркүп кое бербей, өткөндө Ташиев дагы чек ара маселесин 100% чечтим деди эле. 100% чечкенин натыйжасы ушубу. Анан баарын алдын ала билгенбиз дейт. Билсе, эмне анда баласы менен тиги чек арадагы жаңжалды билип туруп, эмне үчүн баласы менен Германияга кетип калды. Муну жанагы биздин калемдеш акын Шабдан Сулайманов, Таластагы элеттик акын жакшы айтты. Эгер ошону билип туруп кетип калган болсо, бул эмне? Саткынчылыкпы? Же ошол карапайым элди отко салып бергениби? Анда эмнеге буякта аракетте болгон жок? А бүгүн элдин атынан сүйлөп атат. Биз тажик элинен эчтеке өндүрүп албайбыз, дообуз жок дегендичи. Анда дообуз Камчыбек Ташиевке бар да. Ташиев эмне үчүн президенттин башын аттап ошол баарын ошо чечип аткансып, өз чечимин ошол жерден жарыялады. Расмий бийликтин өкүлү мындайды эмнеге кылдат болбойт? Эмнеге Кыргызстан элинин атынан сүйлөйт? Эмне шайлоо менен ошо Ташиевди биз көшөк артындагы жетекчи кылып шайлап алдык беле. Болгону бир ведомствонун жетекчиси элдин атынан, мамлекеттин жетекчисинин атынан сүйлөөгө кандай моралдык бир укугу бар? Ошондуктан бийлик башындагы сабатсыздыкты токтотпосоңор, мындай жаңжалды дагы көрүп билбей атабыз. Канча окуй болот? Кыргыз эли канча окуйлайт момундай сабатсыз жетекчилер турганда. Андыктан Кыргызстан эли өз баасын берип, биз ачык коом курушубуз керек. Коңшулар менен ачык, айкын мамиледе жүргүзмөйүн, бүдүң-шүдүң жең ичинен сүйлөшкөн саясаттын арты жакшылыкка алып келбейт. Ошондой эле мына
улуу орозонун күнүндө мусулман экели тажик менен кыргыз ошо намазга жыгылып аткан эл кантип ушу бириңе бирин кол салууга бардык. Анда биздин диний асылдуулук каякта? Динге анда эмне үчүн баш уруп намазга жыгылып жүрөбүз? Андыктан туугандар, эс акылдуу коом бололу. Мындайда бейөкмөт уюмдарды жек көрүп жүрдүңөр эле. Мына бейөкмөт уюмдар азыр так ушундай кырдаалда ошолордун аракети эл аралык мамиледеги нормаларды сактаган, этикеттердин баарын түшүнгөн ошолордун аракети менен гана бүгүн ошол казак тиги кечиресиздер, тажик кыргыз мамилесин түзөөгө, ошол Кыргызстандын элинен болгон дооматты артууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жанагы Сания Токтогазиеванын аракети, бейөкмөт уюмдардын аракетине бул жерден таазим кылышыбыз керек, алкыш айтышыбыз керек. Ошол батышты желмогустай көргөзүп аткан жана Райымдей уурунун фанаттары, Садырдын дакансалары түшүнүп койгула. Бейөкмөт уюмдарды силер канчалык жек көрбөгүлө, ушундайда караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан ошолор болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.